Бүгін оорулар көп. Оорулуулар дагы көп. Ошонун көптөгөн себептери бар. Бирок мен бүгүн оорулардын пайда болуусунун бир гана себебин айтайын дейм. Керегем сага айтам дегендей. Туура сөз тууганга жакпайт дейт. Ошондой болсо дагы угуп, акыл токтотуп, кабыл алып койсо, ким ушул видеону көрүп аткан болчу болсо, бүгүн, эртең, качан болсун, ал адамга пайда болот деген үмүтүм бар. Оорулуулардын көп болгонунун себеби, оорунун көп болгон себеби бул ач көздүк. Ач көздүк бул өзү оору болуп саналат. Шариятта, динде дейсизби, шариятта дейсизби, тарикатта дейсизби, марифатта дейсизби, акыйкатта дейсизби, эмне болгон күндө дагы, кандай атаган күндө дагы ач көздүк бул оору болуп саналат. Оору. Кадимки бардыгын талкалап кетүүчү, адамдын жашоосун толугу менен талкалап кетүүчү, адамды өстүрбөй бир ордунда мыктай турган, кага турган жана акырындап убакыт өткөн сайын аркага тарта бере турган руханий оору. Макул тамакка болгон ач көздүк, мал дүйнөгө болгон ач көздүк, мансапка болгон ач көздүк, эмнеге болсун, бийликкеби, эмнеге болсун, кандай ач көздүк болсо дагы бул коркунучтуу. Аягы өтө жаман болуп бүтөт. Айтайын дегеним, бүгүн бир эле ушул оокатка ач көздүк боюнча айткым келет. Тамакты тыйыш керек, буну врачтар деле акыркы учурда айтып калды. Врачтар оорунун бардыгы оозуңуздан деп эле айтат. Мурда айтпайт эле. Айтып не кылам, жаман көрүнүп, айтсам не, баары бир түшүнбөйт, андан көрү тек коеюн деп врачтар айтпайт эле. Азыр айтат, оорунун бардыгы ооздон деп. Оозуңузду тыйып, ага эмнелер кирип атат, ошону карап, этияттап жеңиз деп айтып калган. Азыр ачка калган эч ким жок. 21 кылымда эч ким ачка калбайт, ит дагы ачка калбайт. Азыр үйдөн бир кадам чыксаң, оокат түр-түрү. Азыр үйдөгү аялдар жалкоо. Тишими дарылатып атат элем, ошого сакуу болуп калатам. Сүйлөй албай, ошонсо дагы сиздер үчүн аракет кылайын. Үйдө жайыл дасторкон кылган, супарасын жайып алып турган аялдар аз. 100% десек, ошонун 15% ошондой шарапаттуу, касиеттүү, боорукер, камкор, күйөөсүн үйгө тарткан, балдарды үйгө тарткан ошондой аялдар. Калганы бардыгы сатып ичмей, сатып жемей, бар сатып же, бар алып же деген аялдар. Дасторкондун ээси өзү аял болуп саналат. Эгер аялдар эки колун мурдуна тыгып алган болчу болсо, албетте күйөөсү кечкурун кафе кетет, кафе уулап. Уулаган бойдон охотага чыгып кетет, анга чыккандай. Баласы дагы тентемиш болуп кетет, бардыгы тентип кетет. Элестетиңиз, үйүңүздө чөбүңүз жок болсо, малыңыз кырылып калат го. Үйүңүздө чөбүңүз, сууңуз болбосо, мал келбейт.
пададан дагы. Ошонусуңардай дасторконсуз аял, бул бактысыз аял ошол үй бүлөнүн кесапаты болуп саналат. Ошондуктан аялдар башы эсен, колу эсен, буту эсен, акылы жайында дасторконго алы жетпейби? Чын жүрөктөн бакты таалай каалап оокаттарды жасап берип үйгө тартканга. Ошондо дагы азыраак жейт го. Ачык эле айтыш керек, буну бардыгы билет. Көчөдө эле сизге таптаза табакты жууп, күтүп отурган жок, ушу келип калса таза оокатты берейин, таза идиштен деп. Үйдөгү идиш таза да, үйдөгү идишти таза жуйт да. Бирок көчөдөгү оокат ичкен жериңиздеги ашкананын идиш жууган аялы, ашкананын ишканалары кандай эмне кылып атат билбейсиз. Ошон үчүн бул жагы караңгы. Оорунун бардыгы пластиктан, палеттиктен, кирден чыгат. Ишенбесеңиз, айланы тегерегиңизди караңыз. Толтура. Ооруп калдым, тутам, анан берип тургула дегендей. Анан айтайын дегеним, жеген оокаттарыңыз караңыз, эмне жеп атасыз. Магазинде эле бардыгы эле чоң ата, чоң энең чын жүрөктөн даярдап койгондой эле камкор болуп эле сени күтүп турабы экен. Ушул келе калса эле бир жакшынакай эле экологический чистый продуктыларды бере калайын деп. Бардыгында кошулма бар. Кошулманын түр-түрү. Азыр химия илими өтө кубаттуу болуп кеткен учур. Химияны сиз билбесеңиз, башкасы билет. Дасторконго койгондо караңыз, бул эмне деп, бунун составы эмне, бун кандай жасалат, ким жасайт дегендей кичине билим болуш керек да. Ошон үчүн оозуңузга ар нерсени тыга бербешиңиз керек. Ошон үчүн магазинге кире калып туруп эле ала калбаш керек. Айтайын дегеним, таза, жагымдуу үй оокаттарын жеңиз. Кыргыздын улуттук оокаттары бар. Атаң жеген, энең жеген, чоң атаң жеген, чоң энең жеген, ата бабаларың жеген. Бабаларды унутуп койгонбуз да. Бабаларды ким эстейт? Өзүн эле, мен билем, мен кыйынмын, дүйнөнү мен тереп турам деп эле жүрсө. Кичине арка жакты дагы карап коюш керек. Кимдин аркасынан жашап атасың? Ошо атаң бар, энең бар, чоң атаң бар, чоң энең бар, чоң бабаң бар, чоң апаларың бар. Ошолордун аркасынан аккан арыктан суу агат болуп атат. Ошон үчүн алар эмне жеген, кантип жеген, ошого көңүл буруу керек. Кыргыздын сонун оокаттары бар. Аз жейсин, зато бирок саз болот. Ошон үчүн айткан сөздү жаман көрбөй, кичине гап жеп, сөз угуп, кичине деп ынанып, тооба деп, ооба деп, тооба менен ооба бип-бирдей жүрөт. Ооба ошондой деп кичине саламатчылыкты сактоо керек. Саламатчылыкты сактабаса, эртеге 15 жылда көрөсүңөр өзүңөр. Билсеңер акылыңар болсо билесиңер, акылыңар болбосо билбейсиңер. Ошондуктан ач көздүктөн тыйылуу керек. Кекиртет, кыйла жерге секиртет деп айтып койгон. Жаман секиртет да, тыбырчылатат керек болсо. Тыбырчылатып туруп секиртет. Ошондуктан ач көздүктүн жок дегенде ушул түрүн жок кылып, топуктуу болуп, дасторкондуу болуп, үйлүү болуп, безери болуп кетпей, үйгө карамалап, үйдөн адамдай болуп жеш керек. Көчөгө чыкканда ойлонуш керек. Чоң атам отурган жок, тайенем отурган жок, таятам отурган жок. Келе кал, мынаны жей кал.
же дебейт деген күндө дагы тазалык кандай деңгээлде билбейсиз. Анын курамы кандай деңгээлде да бир жолу айтам. Ошондуктан өмүр кымбат, убакыт кымбат. Ошондуктан ачкөздүктүн айынан ар кандай руханий ооруларга шалдыгып калбаш үчүн ачкөздүктүн айынан үйдө, короодо, өмүрдө, пешенеде жамандыктар болбосу үчүн этият болуп жашоо керек, осознание керек, билүү керек, аңдап билүү. Аң, сезим бар да аңды не берген? Аңдабайсыңбы алаңдабай? Деген сөздү билесизби? Бул аңдаган, бул өтө тонкий энергия. Акылы күчтүүлөрдүн паамы бул иши. Ошондуктан осознание керек. Осознавать этип, бир нерсени түшүнүп, жакшыны жамандан ажырата билип, жүгүрүп барып жолдон оокат жеген, көрүнгөн пирожкини жеп, көрүнгөн KFCге кирип, көрүнгөн дагы эмне шаурманы жеп, деп дагы толтурайм оокаттар. Андан көрө үйүбүз барго, үйүбүздө казаныбыз барго, атабыз барго, энебиз барго дегендей, же балам барго, кызым барго, ошолорго жасайын деп, жок колум шал эмес, 2 колум бар дегендей камкор болуп, ачкөздүктү жок кылыңыз. Түп тамыры менен бүгүндөн баштап жок кылыңыз. Ачкөздүк болбосун. Ошондо оорубай жашайсыздар. Ошондо саламат болосуздар. Ошондо бактылуу болосуздар. Ар күнү кечинде жадырап жайнап, кучакташып, кат кырып, азыр балдар күлбөй калган. Себеби күлө турган акыбалда эмес. Ошондуктан ачкөздүктү тыйыңыздар. Мен сөзүм сиздерге жагымсыз болуп калса, көңүлүңүздөргө албаңыздар. Бирок бул пайдалуу сөз. Улуулардын сөзү кичүүлөргө ар дайым жакшылык алып келет. Видеонун аягына чейин көрүңүз, эстеңиз, карманыңыз ушул акылды жана пайдаланыңыз, бакыт табыңыз. Пикир калтырыңыз, саламатта болуңуз, тишиңиз оорубасын сиздин дагы. Эч кимдин тиши оорубасын.